Хижама процедурасы кимдерге сунушталат жана кайсыл убакыттарда алыш керек? Хижама процедурасын алуу үчүн эч кандай убакыт сааттын кереги жок. Бардык мезгилде алсаңыз болот. Ал эми кимдерге сунушталат? Ооруган адамдарга дагы, оорубаган адамдарга дагы. Себеби хижама лечебно-профилактический процедуралардын катарын толуктайт. Ал эми хижама алуу үчүн алдында кандай даярданам десеңиз, сөзсүз түрдө гигиеналык ванна или душ, сауналарга барып жуунуп келгениңиз жакшы. Себеби хижамадан кийин 3 күн аралыгында денеге суу тийгизе албайсыз. 7 күнгө чейин баняга, парга, мочалка самын жышынганга болбойт. Ал эми хижаманын алдында ач карын келгениңиз туура болот. Эгер ач карын жүрүүдөн корксоңуз, хижама алардын алдында 2-3 саат мурун жеңил тамактанып алсаңыз жакшы болот. Эгерде башыңыздан хижама алууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө чачыңызды лезвие менен кырып келгениңиз жакшы. Бул санитардык нормаларга жооп берет. Сөзсүз түрдө хижамалардын алдында өзүңүздүн жеке банкаларыңыз болуш керек. Бул сиздин ден соолугуңуздун коопсуздугу үчүн.